Машинанын подфарниги кандай иштейт? Машинанын подфарниги бул жерде макетте толук түшүндүрүлгөн. Мен таныштырып кетем. Бул жерде 4 лампочка, машинанын 4 бурчундагы подфарник, бул жердеги номерное освещение лампочка, схема менен тааныштырабыз. Реле, подфарник жаңа кнопка жандырган кнопка, и главный предохранитель бул жерде ондук турат. Бул жерде 7,5 туруш керек. Бизде 7,5 жок, 10 коюп койдук. Негизи бул жерде главныйдан кичинекей турат. Так, эми суть мындай. Бул жерде лампочкалар боюнча бул лампочка менен бул лампочканы мындай байкасаңыздар бир питаниеда турат. И ушул эки лампочкага отдельный предохранитель. И бул лампочка менен бул лампочка бир питаниеда турат, экөөнө бир отдельный предохранитель. Эми реле 30 контакт силовой, 87 силовой. 30 контактка через предохранитель питание келди, ондук менен. Анан кийин 87ден чыгып туруп, 2ге бөлүнүп туруп, бул жерде 7,5 предохранитель коюлат дагы. Лампочкаларга тарайт. Лампочкага тараганда бир предохранительден келген питание 2 лампочкага барат. Булардын массасы корпуста болот. Bundan келген предохранитель келет дагы тоже экөөнө тарайт. Массасы корпуста. Ошол эле контактка номер освещения кошулат. Бул жактагы предохранительге салондогу лампочкалар кошулат. Демек, управление контакттарынын бирөөсү через замок либо прямой болот. Деки прямой, мынакей 30 контактка предохранительге питаниядан управлениянын бирөөсүнө питание келди. Экинчи жагына через кнопка. Кнопканын бир жагы прямой массада турат. Демек, азыр мунун жага турган болсок, көрүп турганыңардай подфарник күйдү. Эми кокустан бул лампочкаларда же бул лампочкада кокустан бир замыкание болду. Предохранитель күйдү деп элестетели. Күйгөн мезгилде байкайбыз. Бул лампочка өчтү, бул лампочка өчтү. Бирок бул арка жана алды лампочкалар өчкөн жок. Эмне себептен эки предохранитель койгон себеби, эгер машинанын аркасынан же алдынан бир лампочкадан замыкание чыкса, машинанын толук подфарниги өчүп калбашы үчүн. Эмне үчүн анда карама каршы крест на крест коюлган. Машина эгерде эки предохранитель бул эки предохранитель чогуу предохранитель коюла турган болсо, эгер бул жерден замыкание чыккан болсо, аркасындагы өчүп калат да, машина мотоциклга окшоп көрүнүп калат. Ошол себептен машинанын алды жана объем көрүнүп туруш үчүн крест на крест кылып жайгаштырылат. Бул бардык эле машинада ушундай встроенный болот. Негизи принцип работа иштеши ушундай эле. Бунун эмне себептен крест коюлганын гана түшүндүрүп коём. Предохранительди ремонт кыласың, замыканияны предохранительди коесуң, кайрадан иштеп баштайт.